Күн туынан ушул үй сатылат тугандар. Мектеп, бала бакча, спорт зал мынакей жакын, бет маңдайында эле жайгашкан, центральный канализация бар. Ай сайын кирешеси да бар экен. Бул жерде мынакей иштеп турган дүкөнү азыркы учурда арендада тугандар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Сатылуучу үй күн тууда жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Южный магистраль жана Барков көчөсүндөгү Пригойдон башкара жүрөсүздөр. Күнтуунун центри. Бул жерде мечитти көрөсүздөр. Ошого жетпей эле бул Бейшенова көчө менен өйдө карай чыксаңыздар, мектептен өткөндөн кийин оң жакта үй жайгашкан. Бул жерден жүргөн автобус маршруткалар дагы бар. Туугандар, жанагы көчө менен келип эле Сейдесенбая көчөдөн оңго батышка карай бурулсаңыздар эле мынакей үйдү көрөсүздөр. Мектептин мынакей бет маңдайында эле жайгашкан. Мектеп жакын. Аркы болсо бала бакча дагы жакын болуп калат. Бул жерде спорт зал. Кыскасы балдарыңыздарды спорт залга дагы, бала бакчага дагы, мектепке дагы машина менен алып барбайсыздар, өздөрү эле дарбазадан чыгып эле кирип кетет туугандар. Электр энергиясы бар, суу бар, центральный канализация дагы бар экен. Дагы бир жакшы жери, жеңеме бул жерде дүкөндө даяр, онда иштеп турган дүкөн азыркы учурда арендада. Бирок эгер кааласаңыздар, өзүңүздөр иштесеңиздер деле болот туугандар. Мектеп окуучуларына окшойт дүкөн туугандар, караңыздар. Адамдар дайым неме жол кенен. Эми сиздерге коросуна кирип калган маалыматты берейин. Азыркы учурда дүкөн арендада болуп, ай сайын бул жерден киреше кыласыздар. Анан короосу бул жери жалпысынан жери 8 сотук туугандар. Бул жерде 2 этаж болгон 64 квадрат метр ушундай кызыл кирпич болгон үй. Анан 8 сотук жер дейсиңер, кана десеңиздер, үйдүн азыр ары жагында дагы огород бар. И сиздер бул Сейдесенбая көчөнүн дагы, аркы көчөнүн дагы кирип чыга аласыздар. Бул негизи кирүүчү эшиги. Кире бериш прихожка, бул жагында душ, центральный канализация кошулган. Бул жагында болсо кухнясы окшойт, раковина суусу чыгарылган, экинчи жакка кеткен тепкичтер, бул жагында тамактануучу бөлмө, кенен эле бөлмө экен. Анан ар жагында бир терраса сыяктуу жайы. Терраса менен ушундай бөлмө экен туугандар. Бул жерден үйдүн бул жактагы огородко чыгып кете алат. Азыр бул жакты көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей туугандар тепкичтер. Экинчи этажда спальня бөлмөлөр туугандар. Документ, техпаспорт, купли-продажа, керектүү документтери бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Бул жагында ушундай чоң бөлмөсү. Түндүк тараптан пластик терезе, мынакей көчө, район, мектептер бул жерден көрүнүп турат туугандар. Үйдүн бул мынакей түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар, мынакей бул жагында кенен огород. Могу жерге чейин могу сетка менен келип туруп, эти сетка менен ары карай барат да, могу складтагы ушул үй ээсине караштуу болуп, складдын бүтөр жеринен ары жак чек арасы. Бул жак чек арасы могу темир менен түз өйдө карай кетет. Түштүк чек арасы болсо тети кошунан шлакоблок окшойт, забор. Ошол шлакоблоктон болгон заборго чейин болуп, бул жак тети сетка менен кетет да. Сары санатаны көрдүңүздөрбү? Ошол жакадан чыккан жайы бар. Ошол көчө менен дагы бул жагынан Сейсенбай көчө менен дагы кирсеңиздер болот. Баасы үйдүн $85,000 сурап дагы содалашам, сүйлөшөм дейт. Эсин номер 0507 19 99 95. 0507 19 99 95.